Талас облусуна караштуу Долон айыл өкмөтүндө футбол талаасы салынууда. Албетте аны Европадагы Чымчык уя деген атка конгон оюн талааларына салыштырууга болбойт. Бирок стадион салынып бүтсө, бул жерге эл аралык мелдештерди да өткөрсө болот. Анткени бардык стандарттарга жооп берген оюн талаасы болот дешет жергиликтүү атка минерлер. Стадионду салууда негизги максат айыл жаштарын спортко тартуу менен сергек жашоого чакырып, туура эмес жолдон алыстатууга аракет көрдүк дешет алар. Футбол талаасы менен катар эле волейбол жана баскетбол аянтчалары да тургузулуп жатыптыр. Бул долбоор мамлекеттик Стимгрант фондунун көмөгү менен ишке ашып жатат. Бюджети 1 миллион 700 миң сомду камтыган долбоордун 10%ын жергиликтүү эл чогулса, калганы фонд тарабынан каржыланган. Бул жер эми негизи уңгул-чуңгул бирке тиги токойдун чети болчу, мынагу карагайлардын баары ошол жерде болчу, ошолордун баарын тегиздеп, мамлекеттен экология мекемелеринен уруксат алып, жалпы мыйзамга ылайыкташтырып, жалпысы 1 гектар 20 соток жерде ошол өстөштүрдүк дагы тегиздеп, планировка кылып, стандартка ээ болгон ошол стадион куруу жүрүп атат.